Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кыргызда сөз бар эмеспи, атаң өлсө дагы атаңды көргөн, билген өлбөсүн деп. Үй бүлөгө Жумабек Ибраевичтен бала карасына, үй-бүлөсүнө мен чоң рахмат айткым келип атат бүгүнкү жолугушууну уюштурганына. Анткени бул жерде айтылган сөздү кайталаштын деле кажети жок, бирок кайталап койсок деле жарайт болуш керек. Ар бир адам, баардыгыбыз бир жолдо баратабыз да, жер жүзүндө жашагандар. Финишти баардыгыбыз билебиз. Бул жерде жазылгандай из калтыргандары бар. Эл сыймыктанып айта турган, белгилеп, мисал кылып, үлгү кылып. Андан кийин жөн эле деле кыргызча айтканда жөн эле космоста жүргөн кыргыздай жөн эле жер жүзүнө басып өтүп кеткендер болуп атат. Эми ал ар бирибизге жараткандан берген сапаттарынан болуш керек. Жумабек Ибраевич менен мен Ысык көлгө 1982 жылы ишке жиберилгенмин. Менин багыма жараша жакшы жетекчилердин колуна түштүм окшойт деген азыр баа беремин да. Турдалкан Усупалиевич, мен партияда жокмун, бирок мени прокуратурада 8 жыл иштегенден кийин 30 жашка 2 ай болгон чыкканыма чакырып атат десе, мен жогорку сотто процессте катышып атат элем. Ойлодум да кайсы ишти бүлдүрүп салды экенмин деп. ЦК чакырса башканы ажырайсың деген ошондо коркутуу бар болчу. Анын жаштар чынында улуулар коркуп атса, атабыздай, энебиздей болгон кишилер менен иштеп атсак, анан кийин бизди аямак белек деген ой менен жүгүрүп бардым. Барсам ал киши күтүп отуруптур дагы, карап, орусча сүйлөчү эмес белек анда: да, товарищ Баекова, вы достаточно проработали в прокуратуре, мы решили вас перевести в Верховный суд дейт. Мен болсо партияда жокмун. Ал мезгилде райондук деңгээлдеги соттордагы партиянын мүчөсү болуш керек болчу. Аны кантип айтарымды билбейм, укуктанып атсам, ал киши бирок байкап айтты: вы что-то хотите сказать дейт. Анан айттым: я прошу извинения, но я там работать не могу деп. Почему дейт? А я же беспартийная десем. Как это так дейт? Не хотите быть коммунистом? Нет, хочу быть коммунистом, но 2,5 года в прокуратуре мое заявление не рассматривает парткомитет. Почему? Анан айттым ачык эле: прокуратурада кыргызча айтып атпайбы, эркектерди биринчи ирет кабыл алышат экен, анткени алар алыскы райондорго чейин прокурор болуп дайындалат. А мен болсо балдарым бар, алыска чыга албайм шаардан. Ошон үчүн өзүмдүн маселемди чечер мезгилди күтүп отурам деп. Анан киши абдан ойлонуп калып, столду тык-тык эткени эсимде да. Анан айтты: хорошо, это не ваша вина. Завтра приходите в Верховный суд, Верховный совет, и там этот вопрос решим деп. Знаете, где Верховный совет? Да, знаю. Терезесинен көрсөттү, жанагы азыр эмелер бар. Эң көрүктүү азыркы мезгилдеги эстеликтердин бири совет мезгилиндеги архитектура. Ошол имаратта болчу ал киши. Чыгып алып ал жерден кантип чыгарымды билбейм, анткени киргенде бир байке мени коридорлордон жетелеп алып көрсөткөн. Анан ошол жерден ак үйдүн коридорлорунан ары бери өтүп жүргөм. Бирок тагдырдын буйругу менен эч качан максат коюп изденген же болбосо эңсеген нерселерди башынан өткөрөрүңдү жаш кезиңде билбейт экенсиңер. Кийин 5 жылдан кийин чакырып туруп Ысык көлгө облус сотко төрага болуп барасың дейт. Анан ачык эле айтты ал киши: аял кишилерден бизде бул деңгээлде жетекчилер болбоптур. Ошон үчүн барып ал жердеги иштер бүлүнүп калыптыр. Мурдагы төрага башка иштер менен алектенип, анан ошол иштерди түзөшүң керек дагы. Анан жетекчиликке биздин кыздар да жарактуу экенин далилдешиң керек деп. Ачык айкын сөз, максат да коюлду.
Аны ошол жерде Ысыкөлдө чакан эле алакандай жер өзүмдүн ишимди аркалаган аз келгенси, анан кийин эл менен таанышуу, элдин жашоосу кандай болот, сот системасы эле эмес, ал жерде кийин облус округду да башкаганга туура келип калды. Абсамат Масалиевич Горбачев профсоюздардын маанисин көтөрүш керек болуп атат, барып жетекчилик кыласың деп. Анан мен ал кишиге каршы айтып атпаймынбы, баргым келбей. Эмне жамандык кылдым мен мынчалык? Христенков деген экинчи секретарь эле, ал киши дагы турган орусча айтып, а что я плохого сделала депчи. Соттордун бардыгын оңдодум. Автобус менен түшүп, азыркыдай машина минген адам жок. Рейсовый автобус менен бүт областта бир жумада бир райондук сотту барып текшермей, кагаздардын баардыгын иретте бардыгын калыбына келтирүү. Сөзсүз жергиликтүү бийлик менен сүйлөшөсүң да. Жергиликтүү бийлик райисполком, райкомдун биринчи секретары же аз болсо экинчиси, ал киши жок болсо. Анан ошондо балыкчынын башкарып калды Чумабек Ибраимович. Таанышып ал кишиге ошол кадрлар боюнча сүйлөшүп, анан кийин сөзсүз сотторго байланыштуу болгондон кийин коррупция деп айтып атабыз азыр. Анда кишение жалпысынан сотто каралчу, в особо крупном деген коррупция, жергиликтүү соттор болсо, майда чойда уруулардын иштерин карайт. Анан соттордун тазалыгы коррупциядан алыспы жокпу, ичкен жегендерден алыспы, ошонун баары талкууланчу. Анан ошондо байкадым, бул кишинин биринчиден жөнөкөйлүгүн, жопунулугун, анан чын дили менен элине, жерине иш кылганга багытталган адам экенин, эчтекеге көңүл бурбай, эч нерсеге терикпестен, бардыгын чоң маселеден баштап точкага чейин угуп, анан кийин ошол замат чара колдонууга өтөрүн. Пикир алмашканда сөздү аягына чейин угуп, анын өзүн да пикирин айтчу. Эчтекеден тартынбай, бардыгын илектейбиз деп, Рыбачы болчу анда шаардык сот. Шаардык соттун бир топ маселелерин чечти. Кийин анан бул жерге демократия болот деп, бизди депутат шайлап легендарлуу парламентке, анан легендарлуу парламентте да чогулттук, шаарды башкарып атканда Бишкекте, анан премьерликке жеткенде дагы эң негизги пикир алмашуулар ошол мамлекеттик катчу болуп, анан кийин жетекчи болбоду администрациянын аппаратын. Ошондо түздөн түз биздин эгемендүү Кыргызстанга кандай кадрлар керек дегенде пикир алмашканда, ал киши бая багытынан тайган жок. Мамлекеттик ишти аткара турган адам колу таза, чын пейили менен мамлекеттин, анан элдин кызыкчылыгына берилиши керек. Анан кийин алдына койгон максатты аткарганга азыркы мезгилде биздин мамлекетти туруктуулук менен анан өнүгүү багытына салым кошконго жарактуу болуш кереги тууралуу пикирлер айтылган болчу. Мен эми кагаз-кугаздары менен иштеп өмүр бою, ал киши болсо жетекчи болду, кесипкөйлүгүн ошол Рыбачыда иштегенде, мен профсоюзда иштеп жүргөндө ошол тиги ал киши жетектеген коллективдер менен, коллективдин мүчөлөрү рабочий класстан баштап, илгери совет орундашуу ачыбыз да, инженерно-технический кызматкерлер менен пикир алмашканда баардыгы жапаттырмак бул кишинин кесипкөй экенин, анан кийин чоң адамгерчиликтүү жөнөкөй жетекчи, бул киши үчүн чоң кызматтасыңбы же жөнөкөй станоктун башкарып, ошол жерде биздин мамлекетке керектүү кичинекей эле бурама чыгарганына маанисине карабай, ошол иштердин баардыгынан түпкөрүнө чейин өзү түшүнгөнгө аракет кылып, анан кийин бүт чараларды колдонуп, өзүнүн колунан келген
ал өзүнүн талабын деле анан кийин каалоосун деле айта бербестен ошол кандай аткарыш керек ошолорго чейин өзү көрсөткөнгө чейин барчу экен да.